Ырчы Анжелика жакында эле сүйүктүүсү колун сыраганын жар салган. Бүгүн 8 январда болочок жолдошу ата-энеси менен тааныша тургандыгын айтты. Ал турмуш курар алдындагы сезимдери, толкундоолору менен мындайча бөлүштү. Бүгүн Адилет телесериалыбыздын акыркы сериалына тартылып, эң маанилүү үй-бүлөлүк кечки жолугушуу кечесине барабыз. Атамдан сүрдөнүп жатам. Кантсе дагы мен алардын кичинекей кызымын. Аябай толкунданып жүрөм бир жумадан бери. Эмне болот? Турмушка чыккандан кийин мага чектөөлөр коюлса кыйналам го. Анан урушуп кетсекчи деп артка берип баштадым. Мен акыркы 4 жылда кенен жүрүп, баарын жалгыз чечип көнүп калгам. Күйөөгө такыр тийбейм. Баары жакшы десем, бойдокторго тийишүүлөр, жаман сөздөр жармаша берет экен. Анын үстүнө белгилүү, анан бир аз сулуураак болсоң. Аял киши эркекке баш ийип жашаш керек деген туура, бирок чеги менен, кол кармашып, ынтымакташып, сыйлашып. Экинчи жашоомдогу тандоом туура болот деген үмүттөмүн. Ажырашуу аябай жаман нерсе. 3 кызың менен ого бетер эч жакка батпайсың. Алар төрөлгөндөн азыркыга чейин өзүм карап жатсам, келечегине дагы жалгыз өзүм эле кам көрөм буюрса. Кудайдан башка эч кимге финансылык жактан көз каранды болгум келбейт. Бирок моралдык жактан кыйынчылык башка түшкөндө эле Кудай бир нече жолу болочок жолдошум экөөбүздү кокустан табыштырып, бири-бирибизге кам көрүүгө жол түзүп берди. Демек бул тагдыр, дейт Анжелика. Эсиңиздерге сала кетсек, буга чейин 2 январ күнү Анжелика акыры макул болдум деп турмушка чыгаарын айтып, жана ал ким экенин жашыруун калтырган.